Тоң районунун Болотмамбетов айыл аймагына караштуу Төрткөл айылында 50 орунду бала бакча ачылды. Кара суу тилкесинин жашоочулары мурун Кара Жалдагы бакчага балдарын ташып, бир топ түйшүк тартып берсе, эми эч убаракерчилиги жок жакын аралыкта каттап калышты. Бул имарат Союз тараганы жеке менчикке өтүп кеткен. Көмүрканасы да дагы бирөөнүн карамагына өткөн. Айтор бөлүп ээлеп кетүү ал мезгилде адаттагыдай эле көрүнүшкө айланып калган эмеспи? Бүгүнкү күндө болсо элдикин элге деген тапшырманын негизинде көпчүлүгү өз каалоолору менен беришсе, кайбирлери соттон сотко сүйрөлүп бергилери келбей жүрүшөт. Ал эми бул өңүттөн алып караганда бакчаны менчик алган жаран өз каалоосу менен айыл аймактын карамагына өткөрүп берген. Көмүркананы алган айыл тургуну 200 000 сомго сатканы айтылууда. Салтанаттуу ачылышка келгендер кудум айрам күндөгүдөй кубанышып, бири-бирине жакшы тилектерин айтып жатышты. Кийин жеке менчик өтүп, анан буюрса мамлекеттик айыл өкмөттүн балансын өткөрүп, бир топ акча каржылар ошол эле мезгилде жергиликтүү бюджеттин эсебинен арс аркылуу, өнүктүрүү фонду аркылуу мына бүгүнкү күндө жалпы сметалык баасы 9.148 менен ушул бала бакчанын 50 орунду салтанаттуу ачылышында турабыз. Bir 70 орундук bir бакчабыз бар болчу. Азыр мынакей бүгүн 50 орундук ошол номер 5 бала бакчанын филиалын ачып отурабыз. Бул бала бакча боюнча айтып кетсем, негизинен алганда 2013 жылы бул жеке менчикке чыгып кеткен бала бакча болгон бир корпусу. Ошондон айыл өкмөт тарабынан соттошуп, бирок соттун чечими менен 200 000ге бир корпусун айыл өкмөттүн эсебинен сатылып алынган. Андан кийин Арис уюму менен бир корпусу ремонт жасалып, андан кийин Steam грант менен, дем берүүчү грант менен ремонт жасалды. Айыл өкмөттүн каражатынын эсебинен да жасалды. Жалпы наркы 9.600.000 сомго турду. Ушул биздин бала бакчабыз кошумча бала бакча болуп калды. Учурда Тоң району боюнча 27 айылда 18 бала бакча иштейт. Келерки жылы ар бир айылда бала бакчачылары айтылып жатат. Долбоорлору даярдалып бүтүп калды. Азыркы учурда Кара суу участогунда номер 5 мектепке чейинки билим берүү уюмунун филиалы ачылып атат. Бул ачылыш көптөн берки элдин күткөн көйгөйү болчу. Бардыгы ушул азыр 50 орунду бала бакча балдар тарбиялоого мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Балдарды Кара суу участогунда балдарды такси менен ташып, убарачылыктары көп болгон, элдин кубанычы болуп атат. Келечекте жаш жеткинчектерди тарбиялап, жакшынакай инсандар тарбиялап, билим уясына узатып кете берели. Эртеңки келечек ээлери болгон балдарга камкордук көрүү мезгил талабы. Бакчалардын санын көбөйтүү менен гана чектелбей, татыктуу билим тарбия берүүгө да зор көңүл бурулуусу кажет. Тарбиячылардын билим деңгээлдери жогору болуусу дагы башка маселе. Ушул бала бакча ачылганыбызга баарыбыз абдан кубанычтабыз. Бала жылмай салым жылмайт демекчи. Бул Кыргызстаныбыздын келечеги бала. Баарыбыз ошол бала бакчанын ачылганыбызга абдан кубанып, абдан сүйүнүп, ушунчалык кубанычыбыз койнубузга батпай турган кезибиз. Жаңачылып ишке берилген бакчада мындан ары жакшы саамалыктар көп болоруна ишенимиз зор экенин, мында иштеген эмгек жамааты алдын ала айыл элине маалым кылышты. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.